1940-жылдары Тогуз Суу турук элинде мындайча айтканда кожекелен, каракур, чөгөм кичигалай, кайыңды айылдарын өкмөт тарабынан зордоп чөлгө көчүрүү токтому чыгып, көчүрмө деген ат менен белгилүү болгон тарыхта чоң бурулуш болгон. Анын чыгуу себеби мындайча эле. Биздин кадырлуу нарк населдүү тоо элибиз негизги тиричилиги мал чарбасы менен өтүп, анан аштык айдоо үчүн буудай эгүүгө тоо койнунда тегиз жер жетишсиз болуп, бир жагы тар болсо, бир жагы дан өсүмдүктөрү жай мезгили аз болгондугуна байланыштуу арпа бышса да буудай толук жетип бышпай калып, ысыгыраак паскы тоо этектеринен кенен жер керек болуп, Көкбел совхозунун жака белинен жер суроо үчүн анча-мынча активдерин жөнөтүшүп, какпаган эшиги, кирбеген тешиги да калбайт. Бирок ошол маалда Орус Совет өкмөтүнүн саясаты элди кыңк дедирбей баш көтөртпөй кармап туруу болгондуктанбы, элдин үнүн, муун, зарын уккан киши боло берген эмес. Негизинен тоолуктар мал чарбачылык менен шугулданып, жайлоодон түшкөн семиз малын чөлгө, ноокатка, ошко, бери дегенде 70-80 чакырым аралыкка базарга айдап барып, аладоопу чаар-чапан өзбек соодагерлерге сатып, анын акчасына негизинен буудай, туз, мата алып, ат эжеге жүктөп, жөө 1-2 күндөп тоо койнуна чыгып кетишүү эле деп эскеришет эскилер. Турмуштун оор азаптуу күндөрү айрыкча Совет өкмөтү менен келгендешет. Анткени мурунку Николайдын заманында бир кыйла эркиндик бар болуптур. Совет өкмөтүнүн эң эле элге кылган зулумдугу кимдин ата-бабасы көрүнүктүү, элге башы көрүнгөн нарктуу адам болсо, же диний билими бар болсо, же малдуу, жандуу колунда барыраак адам болсо эле, ОГПнун отряддары келип, болгон малын тартып алып, өзүн кулакка тартып, сүргүнгө айдап, элдин эсин эки кылып жүрүп, 20 жылдын ичинде элди тили кесилген адамга айлантып, кыңк эле деп баш көтөрсөң эртеси жок болосуң дегендей түшүнүккө кептеп койгон. Ал аз келгенсип болгон маалыматты жеткирүүчү элдин ичинен сасыткыларды, саткындарды тымызын даярдап, акча берип, адамдарды бири-биринен да чоочутуп коет. Ага караганда 17-жылкы октябрь революциясына чейин Оштун башчысы падыша полковниги Алексеев болсо, анын башкаруу системасы миңбашылар, анан шарияттын казысы менен молдолор ишке ашырып турган. Кыргыз көчмөн элине Орус империясына караштуу Туркестан генерал-губернаторлугунун Фергана областынын Ош уездинде ак падыша саясаты элдин диний ишенимине, салтына кыянаттык кылган эмес. Тескерисинче медресе мечиттерди колдоого алып, элдин маданиятын, салтын колдоп, акчалай салым кошуп, адамдар эркиндиктин эле даамын сезбестен ааламдык прогрессивдүү умтулуудан артта да калган эмес. Мисалга алганда, Ошто чоң-чоң имараттар, заводдор, окуу жайлар жана мини-гэстер курулуп, базарлар иретке келтирилип, жолдорго таш төшөлүп, оңдолуп турса, тоо тараптагы Кудайберди миңбашы башкарган Ош уездинин Турук волостунда эл ичинде эң эле жөнөкөй кадимки эле тойлор өтүп, элдик каада, салт, диний майрамдар жалпы элдик майрамдык маанайда өткөрүшүп, эркиндиктин даамын кенен татып келишкен экен. Дагы кошумчалай кетчү нерсе, Ошто жергиликтүү калк үчүн Молдо Султандын демилгеси менен биринчи Европа стилинде окутуучу орус тузем мектеби ачылып, калктын сабатын ачууга катуу көңүл коюлуп, светтик билим берип, теңдик жана эркиндик өкүм сүрсө, Совет өкмөтү келиши менен эң биринчи эле шарты элдин диний ишениминен ажыратуу үчүн бул эскилик деп молдолорду, билимдүүлөрдү жоготуп, ордуна динсиз коммунист, элдин каада салтын жактырбаган, өзүбүздөн чыккан балтасаптарды алып келишип, Ленинди Кудай көрсөтүүгө умтулушкан. Өткөн контентибизде айтып өткөн басмачы темасы да ушул көрүнүштөрдөн келип чыккан. Анткени жогорудагыдай ыксыз жоруктарга түшүнүгү кенен, аалам таануусу бар адам чыдап тура албайт болчу. Эми кайра өз темабызга келсек, мен атам Молдо Зулпукардан көчүрмө жөнүндө сураганда атам дайыма мындай дечү. 1937 жылы СССР жогорку советине депутат болуп, Түндүк Муз океанын багындырышкан Папанинчилердин бири Федоров депутат болуп келген дечү. Алар Папанин, Кренкель, Ширшов, Федоров деп көп айтар эле. Бирок маалыматтарга ылайык Федоров кийин депутат болуп, ал эми 37 жылы Кренкель депутат болгон экен.
Мүмкүн атам фамилиясынан адашкандар. Бирок кандай болгон күндө да ошондо Москвадан элдин акыбалы менен таанышуу үчүн адамдар келгендечү. Азыркы Алчалы айылында чоң чогулуш болуп, ошол жерде биздин тоолук элибиз өз көйгөйлөрүн айтуу үчүн бүт кары картаң аял эркек дебей ат эшекчен келишип катышкан экен. Кана эмесе, эмне көйгөйүңөр бар деп сураганда, элдер жогоруда айтылгандай биз тоо элибиз. Мал менен күн көрөбүз, жайлоодо дам бышпайт, дыйканчылыкка жерибиз жок, бүтүндөй арпа буудайыбызды чөлдөн ташып жейбиз, мүмкүн болушунча турмушубуз жеңил болушуу жана налыбыз арзанга туруш үчүн бизге дыйканчылыкты өз колубуз менен кылайлы, бизге совхоз айдоо жер берсе жакшы болмок дешет. Орустун котормочусу татар болгондугу үчүн жакшы түшүндүрүп бере албайт. Анан ошондо бригадир болуп иштеген актив Бодуров машаба чыгып, колунан келишинче орусча канча билсе ошончо айтат. Орус кагазга түшүнүп-түшүнбөй, бул эл тоодон тажаптыр деген катаа түшүнүк менен жазып алат да, убакытты созбой макул, проблемаңарды сөзсүз чечебиз деп машинага отуруп кете берет. Жалпы эл Москвадан келген коноктордон жакшы жаңылыктарды күтүп отурса, арадан көп өтпөй бүтүндөй тогуз суу турук эле өздөштүрүлбөгөн Төм Оюн чөлүнө, анын ичинде Кайыңды эли Оштун жака берине көчүрүлсүн деген өкмөткө буйрук келет. Элдин эси эки кетип, айран таң болуп эле ызы чуу түшүп, актив болуп жүргөн машабабызды тилдеп эле жатып калышат. Анда эмне күнөө? Билгенинче которгон, жаман ниети болгон эмес. 1940-жылы ар бир айылга өкмөттүн адамдары барып, элдердин ыйлаганына карабай зордоп көчүрүү башталат. Кары картаңдар менен жашы жетелек өспүрүмдөрдү оорулар менен майыптарды калтырып, калган 18 жаштан 58 жашка чейинки ар бир ишке жарамдуу жарандарды өзүңөрдүн суранышыңарды өкмөт канааттандырды деп туруп, кыңк дебей жөнөп кетүүгө аргасыз кылат. Тоо этегинде машиналарды алып келип тизип коюп, атайын активдер менен милиция адамдары элди топ-топ кылып айдап келип машиналарга салып алып кетип турган. Тоолуктардын бир канчасы тоо таянып малын айдап качат. Өзүн инвалид кылып атайылап өзүнүн денесине зыян кылган адамдар да болгон. Бир канчасы кайра келербиз деген үмүттө кийиз шырдактарын, килемдерин, үй оокаттарын зоо коңулдарына бекитип жалаң барат. Бирок кайдан? Булар баары бараары менен палаткаларга, чатырларга жайгаштырылып, колхоздун аймагындагы дың жерди бузууга салат. Ачынында дың жерде аталганы менен дың жер эмес, ал кумдуу, таштактуу, жылаан, кескелдирик жана ташбака баскан, жайкысы эзели 40-45 градустан түшпөгөн ысыгы болгон тоолуктар үчүн молдулар айткан акыреттин тозогундай эле жер болот. Көп өтпөй согуш башталып кетип, СССР батышта миллиондогон гектар айдоо жерлеринен ажырап, бүт ошонун ордун башка жактардан толтуруу үчүн агрардык өндүрүштү кеңейтүү максатында бүтүндөй Совет элин жаңы жерлерди бузууга күчтөп, зордуктап салган. Ыйлаган көз жаштар, сагынычтар, муңдуу жүздөр жана адам өлүмү эч кимди кызыктырган эмес. Ал жерде эски чөл тургундары жашап, коон, дарбыз, буудай, жүгүрү, пакта эгип дыйканчылык кылышат. Чөл климатына көнбөгөн, чөлдүн сырын билбеген эл дароо эле дарбыз коондорду жыра тартып жеп, суусаганда арыктагы эски жылып калган балыр суудан жата калып жутуп ичип, дизентерия абдан жайылып, анын дарысын табылбай турганда, андан көп өтпөй эле безгек оорусу массалык түрдө башталып, ар үчүнчү киши көз жума баштайт. Канча бири жумушту таштап ата журту болгон тоого качып, канчасы жолдо жылгын сай деген жерде чөлдүк уюшма дезертир каракчылар тарабынан каракталып сабалып өлүп турган. Кача албагандары колхоздун аяосуз коюлган пландарын ишке ашырууда азап тозок жумуштарга тынымсыз тартыла берет. Акырында тоо эли чөлдүн климатынын катаал шартына чыдабай, азыркы салкыныраак Сарыташ айылын байырлоого суранышып көчүп барышат. Ушул азап тозак аз болуп жаткансып, ара чолодо булардын арасынан алдуу күчтүүлөрүн бирден терип, ошол чөлдөн ары согушка алып кетип турат. Эрте менен көргөн киши түштө жок. Түштө көргөн кишиң саар жок болуп, адамдык карым катнаш үзүлүп, ар ким өз арбайын чаап, өлбөстүн күнүн көрүп жашап калышат. Көчүрмө эли колхоз председательдерине канча жолу өз мекени болгон ак кар көк муз каптаган тоосуна кетүүгө арызданганы менен, кайра арызданууну ким уюштургандарды таап коркутуп, керек болсо сот
жообуна жазага тартылаарын эскертишип, эч кандай жыйынтык чыккан эмес. Ошентип коркутуу, үркүтүү жолдору менен элди мажбурлап кармап, согуш аяктагандан кийин да бир нече жыл чоң пландарды аткартып, Сталин өлгөн 1953-жылга чейин жашаган эл 13 жыл ичинде Төө Моюн жерин бактуу, шактуу, жашыл көркөм бейишке айландырышып, анан жаңы муун өсүп жетилип калып, андан кийин эл да тоюнуп, заман да өзгөрүп, эми кайра көчүп кетүүнүн зарылчылыгы да болбой калат. Ал эми сиз угарман, бул окуя жөнүндө билсеңиз, өз ой пикириңизди комментарийге калтырып, каналга каттала элек болсоңуз, подписаться кнопкасын басып, жаңы берүүлөрдү калтырбай көрүү үчүн коңгуроо кнопкасын кошо басып, дайым биз менен болуңуз.